Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз билимдүүгө дүйнө жарыкпы деген теманы улантып жатабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ар бир ой баалуу. Анда жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Азыркы жаштар да, бул жалпылап айтканда. Анан кээ бир ата-энелер ошол сиздер айтып аткандай эле, азыркы жаштар окубайт, азыркы жаштардын башы интернеттен чыкпайт. Бирок бир эле жаш баланын окугандыгы, бир эле жаш баланын ошол эле китепканаларга жана башка окуу жайларга барбагандыгы үчүн ошол бардык жаштар деп жалпылап айып, баарына чектөө койгон бул эң бир эле туура эмес нерсе да. Балким ошол ата-эненин өзүнүн баласы окубайттыр, балким ошол ата-эненин өзүнүн баласы бир туура эмес жактан калыптанып калгандыр. Но башкалары окуйт да, окугандар бар, өзүнүн алдына максат бир кандайдыр бир үмүт менен жашагандар бар. Бир эле жаштын жүрүм туруму менен, мисалы бир эле кары адам жаман болсо, үй бүлөсүн бакпаса, бардык карылар деп жалпылап салганда болбойт да. Бардык эле жаштарды мындай Кээ бир жаштар айтып калат да, ошол карындашым. Баягы аксакал деп коебуз го, ошол. Азыр аксакалдар эмес, акшакалдар көбөйүп баратат деп айтып калышат да. Анан Ашейин агай айтсаңыз, мисалы сиздердин багыңыздарда, сиздердин мындай жанагы жыйынтык чыгарганда азыркы жаштар көбүрөөк билимдүүбү, мурункуларга салыштырмалуу же тескерисинче кандай? Эми азыр өзү негизи бир бетке салыштырганда болбойт. Анткени мурда билим алуу системасы талаптары бөлөк болчу, азыр билим алуу талаптары өзүнчө бөлөк. Туура мурдагы билим алуу жалаң китеп менен болсо, жалаң мектепке баруу менен болсо, азыр ал нерсе жетишсиздик кылат. Азыр ааламдашуу учурунда интернет менен электрондук жактан техниканын өнүккөн учурунда жаштар мына мурдага караганда билим алуу жоопкерчилиги чоңураак. Эгер мурдагы биздин мурдагы муундун билим алган деңгээли менен эле билим алып калса, азыр артта калат. Анткени азыр ааламдашуу күнүгө жаңы нерсе, күнүгө жаңы маалымат, күндөн күнгө маалымат өзгөрүп жетишпей да каласың да. Мына ошондой секунд сайын маалымат өзгөрүп жаңылык болуп аткандан кийин биз бул китепти окуп койдум, 1-класста окуп койдум, 5-классты бүтүп койдум деп жүрө берсек, биз эч нерсеге жетишпей артка да калабыз да. Ошондуктан кандайдыр бир деңгээлде азыркы технологиянын өнүгүүсү менен ааламдашуу ушунчалык тез өнүгүүнүн натыйжасына салыштырып караганда жаштардын жетишпеген жактары, жаштардын ошого жакшы көңүл бурбай жаткан жактары да бар да. Бирок бул кызыбыз айтып кеткендей, албетте аракет кылган жаштарыбыз көп, үмүт ошол жаштарда болуп атат. Бирок ошондой болсо да, мен айтат элем, азыркы учурда жаштар мындан да көбүрөөк билимге умтулуш керек. Мындан көп нерсени алса болот. Дагы да көп нерсени алса болот. Дагы да көп нерсени алса болот, алыш керек. Алыш керек. Антпесе эгер стандарттык билим берүү менен чектелип калса, бул болбойт да. Бул жетишпей аркада калгандык болуп эсептейт. Мындай дагы бир маселе бар дагы. Мисалы азыр кээ бир жаштар үйүндө отуруп алып эле, же болбосо бир жакшы жерде отуруп алып эле, мисалы интернет аркылуу билим алып атпайбы? Биякта отуруп алып чет өлкөдөн же болсо башкача. Ушул кээ бир биздин жаштарыбыз интернетти мындай туура пайдаланып атат. Кээ бирлер тескерисинче туура эмес жагын пайдаланып атат да. Ошондой жаштарга эмне деп насаат айтат элеңиз? Эми азыр интернет бир чекесинен ошол айткандай бир азыркы 21-кылымдын бир оорусу десе да болот да, мындайча айтканда. Эгер чындап эле жаштар жакшылап ошо интернеттен пайдалуу маалыматты алганга аракет кылып көңүл бөлбөсө, бул көп жагынан зыяны тийип калат интернеттен. Анткени бул мен ойлойм, бул жаш балдар өзүнчө мындайча айтканда интернетти өзүнчө бош убактында колдонбой эле койсо, интернетти качан ошол мектепке же болбосо ошол окуучунун көзөмөлүндө колдонсо, алар кайсы булакка кирип, кайсы интернеттен эмне билим алыш керек, кандай долбоорлорду издеш керек, кандай долбоорлорду жазылыш керек, кандай тилди үйрөнүш керек, бардыгын методикалар, ыкмаларды алса болот, окуучунун же болбосо курска барып, ошол программанын негизинде колдонсо интернетти, ошол пайдалуу. Андан кийин жөн эле отуруп алып эле үйүндө бош убактысын одноклассниктерге чукулап отурган интернеттин пайдасы жок ал. Ал нерсеме сүйүнбөй эле коюш керек. Анткени азыр илгери баягы сиздер жакшы билип калдыңыздар го, баягы бирөөгө конок болуп барса, же болбосо келсе, илгери чай пайың барбы дешти, азыр Wi-Fi барбы деп калышты да. Анан ушундай заманда биздин жаштарыбыз кандай ийгиликтерге жетип атат? Кошумча барбы? Жок. Келе бар.
мурда заманда бүт нерселер мындай кошумча билимдер бекер болчу да. Азыркы убакта ар бир жерге барсаң бекер эмес да. Ошо сиздин эмелериңиз кандай программаңыз бар мындай? Эми албетте бекер эмес деп айтканга мен толугу менен кошулбайм. Тескерисинче азыр бекер жүргөндө программалар, проекттер таланттуу жаштарга бар. Көп жана мен сөзүмдүн башында айтып өткөндөй, болгондо издениш керек. Болгондо издениш керек, ошого аракет кылыш керек. Анан кийин бирок анча мынча ошол бекер эмеске деле барып койсо, ал кичине акчасы үчүн болсо да аяп окуйт да. Анан баардыгын эле бекер кылып койсо, ал Wi-Fi бекер деп эле баардыгы эле Wi-Fi'ди чукулап эле одноклассниктерге отуруп атпайбы. Мына ошол бекер да. А бекердин тузу татыбайт дегендей анча мынча аракет кылып, мээнет кылып, акча менен деле билимге кичине жумшап койсо жакшы болот да. А бирок ошол эле учурда бекер аракет кылган, мисалы биздин бекер долбоорлорубузга башка бизге окшогон борборлордун бекер долбоорунда ким катышып атат? Силерге окшогон эле балдар катышып атат. Болгондо ошону аракет кылгандары интернетке кирип, ал одноклассникти чукулабай долбоорду издегендери ошолор катышып атат да. Бул туура пайдаланыш керек. Ошо ар бир эле бала өзүнүн интернеттин туура эмес туура пайдаланат, бирок ошо ата энелер балдарын эмеге жөнөткүсү келет да, курстарга жөнөткүсү келгенде мындай кээ бир ата энелердин өзүнүн эмес жок болуп калат, каражат мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат да. Ушундай нерселерге сиздерде кандай бир нерселер барбы? Ал абдан туура. Ошондой мүмкүнчүлүгү, чындап эле мүмкүнчүлүгү жок болуп калган учурлар болот. Ал убактарда баланын таланты болсо, баланын шыгы болсо, ал Жалаң 5 окуса, материалдык каражат жоктугунан ал баланы аксатып койбош керек. Ал ата энелерге да мен айтып кете берем, эгер баланын шыгы болсо, баланын бизге окшогон долбоорлорго аракет кылса, кайрылса болобу ошондойлор сиздерге? Биздерде мисалы жанагы айтып аткан бир көзсөз деген долбоорлорду биз бекер өтүп атабыз да. Ошондой кылып туруп баланы өзүнө таштап койбостон, ата энелерден да суранычу ошол аракет кылса, ушундай акча төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жокпу? Анда бекер ушундай мамлекетибиз деле бекер мүмкүнчүлүк түзүп берген учурлар бар, мисалы. Андан тышкары мындай жеке менчик борборлор бекер түзүп бергендер бар. Ошого кичине ата энелер да ошол акчасы жок деп эле отура бербестен ошондой акчасы азга же бекерге аракет кылса. Демек ата энелер аракет кылыш керек агай. Аракет кылыш керек. Жакшы. Бардыгы болот аракет кылса. Келиңиз эже. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Андыктан мынакей биздин убактыбыз да карып баратат. Урматтуу агайлар, достор, жаштар. Эми билимдүүгө дүйнө жарыкпы деп атабыз. Мынакей билимдүүлөр кыйындарыбыз сыртта жүрөт, иштеп жүрөт, кызмат кылып атат, сүйүнөбүз. Анан кээде ошол жанагы ата эненин акчасын туура эмес жакка коротуп жүргөн жаштарыбыздар бар. Аларды көргөндө кейибиз. Анда эже сөз сизде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин мектепке келип убактыңыздарга бөлгөнүңүздөргө мен сиздерге өтө ыраазычылык билдирип кетем. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Мен өзүмдүн сөзүмдү баштоодо мурда өзүмдүн окуучумду чакырып койсом, уруксат этиңиздер. 11 А класстын бүтүрүүчүсү Райымберди кызы Бекзада өзү жөнүндө баяндап берсе, 21 кылымдын интеллектуалы аттуу долбоорго катышкан ушул кызыбыз. Ошого сөз берип койсок, өзү баяндап айтып берсе жакшы болот эле. Окуучулардын астында тилди өнүктүрүү боюнча. Албетте, мына ушундайларды айтып атканбыз да, биз жакшылап. Саламатсыздарбы? Биринчиден биздин мектепке келип убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн мектептин атынан чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Биринчи кезекте биз ушул жылдын башында тарых боюнча 21 кылымдын интеллектуал долбооруна катыштык. Бул ушул ак өргөн эле көчөлөрүн изилдедик да. Бул жакта деген мындай бизге жетишпеген нерселер, мисалы техника жагынан азыр мисалы өлкөбүз экономикалык жактан аксап аткандыктан, мисалы мектептерге дагы билим берүүдө мындай жетишпеген нерселер болот да, албетте. Бирок окуучулар өзүнүн мисалы изденүүсү менен бардык нерсеге жетишсе болот менин оюмча. Себеби азыр айтып кеткендей, азыр ата энелерде каражат жок болушу мүмкүн, бирок окуучулар балдары өзү изденсе, билимдин бардык
тараптардын жаңы булактарын ачып, мисалы өзүнүн изденүүсү боюнча көптөгөн жетишкендиктерге жетишсе болот да. Мен муну мындай айтып кетсем, ушундай жетишсе болот экен, мындан ары дагы билимди улантса болот. Мисалы өзү дагы билимдерден тышкары, мисалы өзү кызыккан жагына да, бир гана окуу тартибинде эмес, окуу жагына эмес, башка убактысын башка нерселерге бөлүп, өзү кызыккан нерселерге. Демек аракет кылыш керек, Аракет кылыш керек. Аракет ошол Бишкек шаарынын да ошол тилди өнүктүрүү боюнча, ошол Агыркөл көчө аттарынын тарыхын изилдөө боюнча Райымберди кызы Бекзада 1-чи орунду алдык биз ушул мектеп. Кыргыз тил адабият сабагынан. Андан кийин астрономия сабагы боюнча дагы проектти түзүшүп, азыркы 10-Г классында окуп аткан ким фамилиясы Жылдыз аттуу кызыбыз дагы ошол проекттин жеңүүчүсү болду физика сабагынан. Бирок сиздер айткан жана долбоорлорго катышса, булар дагы илимий изилдөөнүн жакшы өнүктүрө алат деген ойдомун да. Бир нерсе бар дейчи, ошол жерде мисалы жанагы кыргызда жакшы сөз бар, чуу деген атка дем берет депчи. Анан устаз жана устат болмоюнча, мугалим болмоюнча буларга деле дем берип, ошолорго багыт берген сиздердин эмгегиңиздер деп ойлойм да. Ошол сиздер ата-энелер, анан ошондой мынакей эми бул жерде мотурайган сонун кыздар балдарыбыз олтурат. Эми ошолордун баардыгын чыгарып сүйлөткөн убакыт дагы жетпейт. Биздин убактыбыз карып баратат. Ошондой болсо эми жыйынтыктап бир ойду сунуштап кошумчалап кетейин. Асейин агай. Бул жана айтып өтпөдүкпү, билим берүүнүн бала өзүн өстүрүш үчүн, өнүктүрүш үчүн бир эле партада окуп эле сабак алганы жетишсиздик кылат деп. Мен ошол жаштарга айтып кетет элем, колдон келсе эжекелерге да айтып кетет элем, коомдук иштерге көбүрөөк катыштырыш керек да. Аралаштырыш керек. Чоң ишпи, кичинекей ишпи коомдук иштерге аралаштырса, булар көрөт, ошол жерден эмне көйгөйлөр, эмне муктаждыктар бар, анан кийин изилденет ошонун негизиндечи. Бул бир эле баягы кичинекей бир мейкиндикте камап отурган менен бала өспөйт да. Коомдук иштерге долбоор аркылуубу же башка бир практикалык негиздеби, илгери практика деп бүтөөрдө 3 күнгө жөнөтүп койчу. Ал жетишсиз. Практиканы мына ушул эс акылына киргенден баштап жөнөтүш керек. Коомдук иштерге катышса, коомдук долбоорлор катышса, ошол жерден ал такшалат, кээде суроолор пайда болот, ага изилденет. Мына ушундай нерселерди суранч ошо колдон келсе коомдук иштерге, коомдук долбоорлорго катышса, бу да илимди өнүктүрүүнүн бир чоң бир жолдор деп эсептейм. Жакшы. Азамат мырза, сиз мына ошол баягы ийгиликке жетиш үчүн мисалы баягы мен билгенден жыгылып калган күндөр болду, ошол тейлеп кеткен күндөр болду. Анан эми Кудайга шүгүр, бир нече радиолордо иштедиңиз. Анан дагы мындай тынбайсыз да? Мен билгенден тынбайсыз. Анан дагы ушу жаштарга кандай насаат айтат элеңиз? Могул биздин жаштарыбыз ушул убакытты туура пайдаланыш үчүн да эмнелерди кылыш керек? Рахмат, жакшы суроо болду. Негизи баягы тең бөлгөндө тең эмсет деп койдук, анын үчүн келиңиздер жакшы сапатыбызды бөлөк бирөөгө мындай кандай десем үлгү катарында аракет кылалык. Негизи баягы Bluetooth сыяктуу болот го, бирибизден бирибиз ыры өткөргөн сыяктуу эле жакшы сапаттарыбызды бири-бирибиз менен чогуу жакшы сапаттарды алып, бир эле албастан жакшы баягы төмөндө агайлар айткандай конкурстарга катышабызбы, же болбосо өзүбүздүн баягы чыныгы кыялдаган кесибибиз болобу, же болбосо бир алдыга койгон максат болобу, ошого талпыналык, аракет кылалык. Анан ошонун ичинде ар бир адам өзүбүзгө кечинде суроо берелик да, эмне нерсени кылдым, мен келечекте Кыргызстан үчүн эмне кылышым керек деген өзүңө суроо берип, ошол суроого өзүң жооп тапсаң, демек сен көптөгөн ийгиликке жетиштиң. Анан жөн эле отуруп алып эле 5 жыл болобу, 6 жыл болобу университетти бүтүп коюп эле дипломду алып, мен дипломду бүттүм деген бул туура эмес болуш керек. Ошолордун арасында мисалы мен өзүм медакадемияда окуганда дагы биздин группалаштар бар болчу, баягы чыныгы өзүңүздөр айткандай диплом үчүн окуган, кызыл үчүн окуп стипендия алайын деп тим эле суроо берсең, аябай жооп берет да. Бирок чыныгы практикага келгенде, баягы жумушка келгенде эчтекен билбегендер да бар. Ошол себептен келиңиз, баягы диплом үчүн эмес, эл көрсүн, кожо көрсүн дебестен өзүбүздүн алган билимибизди кыргыз эли үчүн салым кошолук, өнүгөлүк, иштелик. Ошол мисалы медакадемияны айтып өтпөдүңүз, ошол баягы унага түшүп барып келгенде өзүнчө түшүк да. Мисалы жана жолдон өткөнгө деле кээ бирлер туура түшүнүп өтүп коет, кээрлер өтүшпөйт, туурабы? Ошол нерселерди айтып берсеңиз, анткени азыр баягы бизде могул жерде отурган баардыгыбызда мүмкүнчүлүк чоң да, көп ийгиликке жеткенге.
Рахмат. Негизи азыр ушу жаныбызда турган жалпы замандаштарга мен өтө суктанам, анткени алардын алтын санаман, көп нерсени өздөрү кыла алат. Негизи көп нерсени өздөрү кылып, бөлөк бирөөгө көз каранды эмес да. Мисалы мен жөнөкөй эле өзүмдүн жашоомдон мисал алып берсем, сиздер үчүн эми баягы ой бул күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок бул мен үчүн өтө кыйын нерсе болгон да. Мисалы биз билесиздер, медакадемия өзү бул Советский Акунбаев көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерден эле мисалы жолдон өтүү бул биз үчүн өтө трагедия болчу. Кандайсы бул жол чырак, сүйлөй турган жол чырак коюла элек экен. Анткени мисалы жолдон өтөйүн десең, бирөө өткөрбөй койсо, ал жерде сен өзүң жарым саат, же болбосо 1 саат турушуң мүмкүн. Эгерде эч ким жок болсо, эгерде бирөө болуп калса, өтөсүң, анан ал жерден өтөсүң. Ошол эле учурда мисалы бирөө өткөрүп койду, жолдон өттүм. Килтейген эле Кыргыз кинотеатрын билебиз, баардыгыбыз эле ошол жерде кетип барат, өткөндөн кийин, жолдон өткөндөн кийин тротуар, мисалы жолдун жээгинде кичинекей жол болот, ошол жерден чалынып жыгылып кеткем десең, элестетиңиз. Чоң эле бала, колунда килтейген сумкасы бар, таягын көтөрүп алган, жолдо жатса, бул өтө өдөнө көрүнөт болуш керек бөлөк бирөөлөргө. Бирок ошол учурда жыгылып кеткенде дагы мен мисалы жыгылып кеттим, көзүм көрбөсө эмне болот эле деп өзүмө наалат айткыча көрөктү. Кайра ошол жерден туруп, бул да бир Кудайдын бир сынасы болуш керек деп ойлодум. Анткени бул жерде биз жыгылганда балким бутум же колум сынып, ошол жерде чолок болуп, же болбосо баягы ата-энең көзүң көрбөсө дагы бир көйгөйдүгү алып келбестен, Кудайга шүгүр дагы болсо кичине болсо дагы кол бутуң сыйрылды. Бирок зато ошол жерден туруп кийимиңди күйүп, жакшынакай өзүңө кайра мотивация берип, келме келтирип кайра бул академияга барыш мен үчүн өтө жеңил болду десем болот да. Бирок ошол учурда кээ бир досторубуз балким ошол жерден жыгылып кетип, буту колун сындырып албастан жөн эле чалынып кетсе дагы, демек мен көзүм көрбөсө ушундай болот турбай, мен ал үчүн үйдө отурушум керек деп өзүн жемелеген замандаштар да бар. Ошол себептен сизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктү туура жана пайдаланыңыз. Дүйнө жүзүнө барганда ушу Кыргызстанда университеттен билим деңгээлин ошо дүйнөлүк деңгээлге көтөрсөк болобу, жана кандай ушуга иш аракеттер болуп атат, ошо суруу. Дүйнө жүзүндө балдар тескерисинче Кыргызстанга келип окуйн деп ушундай далаат кылганга кандай иш аракеттер болуп атат? Кыскараак жооп берип койсоңуз. Болот. Убагында Андалусия деген мамлекетте бир эле мусулмандар менен биргеликте христиандар дагы илим билим алып, христиандар ошол жердеги мусулмандар түзгөн мектеп медреселерде, китепканаларда окушуп, илим билимге, маданиятка жетишип, христиан дүйнөсү өнүккөн да. Ошол сыяктуу илим ошот. Илим качан ошот? Илимге ошол эл татыктуу болуш керек. Ошол эл илимге умтулган эл болуш керек. Жана мамлекетте ошого ылайыктуу шарт түзүш керек. Мына бүгүнкү күндө билим берүү тармагына президентибиз Атамбаев айтып аткандай, мамлекеттик жалпы эмебиздин бюджеттин 24-25% бөлүнүп атат. Бул илим билимге өзгөчө мамиле берилип туруп, айлык көтөрүлүп атат, жаңы мектептер салынып атат, университеттерди мындайча айтканда материалдык базасын чыңдаганда, ал жердеги бүгүнкү күндө илим билимди таптакыр өзгөртүш керек. Чынында эгер өнүгөбүз десек, мисалы мектептердеги бизде илгерки эсерден бери келаткан китептерди окуп атабыз. Туурабы? Заманбап эмес да. Анда өзгөртөлү ошолордун баарын. Жаңыдан заманбап китептер жазып чыгалы. Жаңыдан заманбап методика менен камсыз кылалы. Мага элежелердин билимдерин кайрадан жаңылайлы. Мектептерден баягы илгерки системаны эмес, азыркы заманбап мектептерди, университеттерди, окуу жайларды салышыбыз керек. Туура. Кыргызстан өзүнүн өнүгүү жолун табыш керек. Эң туура. Бирок ошол Гарвард, Кембридж, Оксфордтор эмне үчүн айтып атам? Ошол жерде окуп келип, ошол жактан күчтүү балдар келе турган болсо, мына ошолор биздин Кыргызстанда университеттерде сабак берсе деген тилекти айтып атам. Рахмат. Жаштар, жыйынтыктоо сөз барбы? Агай айткандай эле жана 2/2/4 деген боюнча ошол боюнча эле токтоп калбаш керек. Жаштар дагы өнүгүш керек, дагы жалгыз эле бир иримге катышкан боюнча эле токтоп калбай, андан дагы өзүңдү өнүктүрүп, өстүрүп, дагы башка бүт баарына жетишип, бул иримге катышып атсаң, андан дагы башка өзүңдү башка тараптардан дагы өнүктүрүш керек да. Бүгүнкү келген агайлардан бир нерсе алып калдыңарбы? Ооба, албетте алдык. Мисалы үчүн агайдын ушундай долбоор бар экенин билчү эмеспиз. Ала тоо өнүктүрүү борбору деп. Демек, кызматташканга даярсыңар? Ооба, албетте даярбыз. Жакшы, демек агай көп келип туруш керек экен, жаштарга аралашып. Рахмат. Дагы ушул мектепке келип ушундай сабактарды өтүп бергениңиздерге сиздерге абдан ыраазымын. Бирок мен айта кетчү нерсем, булардын мына ошол Ала тоо комплексинин эң биринчи кемчилиги бул деген силер башында бизге ушундай жарнамаларга чыгып ушундай немелерди көргөзгөн эмессиңер. Мен билген эмесмин буга чейинчи ушундай немелер бар экенин. Анан булардын деген дагы бир артыкчылыгы бекер болуп атканына мен абдан таң калып жатам да. Ушундай
нерселердин бекер болуп жатканына абдан таң калып жатам жана билгениме абдан кубанычтамын. Мунуңарга чоң рахмат. Жана ушундай эле деген талыкпай эмгектенип жаткан инсандар Кыргызстанда бар экенине мен бүгүн ынандым, чынында элечи. Бүгүн ынандым. Буга чейин мен ойлогом биздин Кыргызстанда деген коррупция абдан күч алган, бул жерде деген билиштери, тааныштары бар адамдар эле жеңип кетет, акчасы бар адамдар эле жеңип кетет депчи. Бирок чындап келгенде маданияттын мыкты агартуучулары бар экен. Мына мен ушуга ынандым. Баракелде. Вали. Жакшы. Дагы. Кел агай. Да, ошо сиз келгениңиздерге рахмат. Да, келип туруңуздар. Ушу мектептерге да филиалдарды ачайын деген ойлоруңуз барбы? Алатоо. Буюрса жооп берет азыр агай, толуктап туруп жооп бересиз. Сизге көбөйдү немелер. Буюрса, рахмат, жакшы. Сунуш, кел агай. Сиздерге аябай чоң рахмат. Ушундай бизге келип, абдан бир жашоого, турмушка, билимге, илимге бир алдыга жол көрсөтө турган кеңештериңизди бергениңиздерге, мындай ортодо олтурган байкеден дагы биз аябай жашоого боло турган мүмкүнчүлүктөрдү, эң бир жакшы сапаттарды ала алдык. Сиздин дагы Ала Тоо өнүктүрүү борбору бул аты эле айтып тургандай Ала Тоо бул дагы бизде болгондой патриоттук сезимди ойгото турган жакшы ат экен. Мисалы азыркы көбүнчө эле өнүктүрүү борборлордуку аттары көбүнчө байланышпайт да, мындай патриоттук сезимгечи. Ала Тоо өнүктүрүү борбору бул да болсо Кыргызстанда эң жакшы борборлордун бири болсун. Сиздерге рахмат. Биз дагы мындан ары билимди баарын окуп бүтө албайбыз. Албетте билим алуу бул ийне менен кудук аскандай деп айтылат. Бирок ошого өзүбүзгө эң бир керектүү жана жакшы билимдерди алып, ошол кыргыз мамлекетин, өзүбүздүн окуп аткан мектебибизди, эже агайларыбызды алыска таанытканга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Анда Асейин агай, сунуштарга жооп, анан кийин сөзүңүздү жыйынтыктап берсеңиз. Бул жерде азыр борборго, биздин борборго кызыккан бир ой пикирлер көп айтылып кетти. Эми жалпысынан чынында эле биздин борбор баягы бүт биз Кыргызстан боюнча миллион окуучу бар да, жаш окуучу. Алардын бардыгын өз ичинде камтыганга же алганга мүмкүнчүлүгү жок. Же болбосо Бишкектин өзүндө деле канча миңдеген мисалы окуучулар бар, аларды толук камтый албайт. Бирок ошолордун ичинен аракет кылып умтулгандарын Кудай буйрса биздин борбор ар кайсы тараптан жардам бергенге даяр. Жана бул карындашыбыз айтып кеткендей, биздин долбоорлорубуз чынында эле бекер. Бирок тил үйрөтүү курстарыбыз бар, алар төлөнөт. Канчадан төлөнөт айына агай? Айына канча сом төлөшөт? Айына эми ар бир тил өзүнчө каралат да. Бул баягы коммерциялык баада эмес. Биздин өзүнүн фонддун, борбордун түзүлүп аткан максаты коомчулукка ошо билим берүү жаатынан жардам берүү максатында түзүлгөн үчүн бул базар баасында болуп аткан баадан 2 эсе арзан биринчиден. Экинчиден Кудай буйрса биздин калган долбоорлорубуз жана өнүктүрүү багытында долбоорлорубуз бекер. Ошондуктан мына ушул мен кыздарга, окуучуларга айтып кетет элем, ким ошол бир мен өзүм өнүктүрөйүн, мен ушул өзүм билими жогорулатайын деп туруп ушул жогорулатып коомго кызмат кылайын десе, биз бекер эле окутуп береличи ошол кишини. Мисалы аракет кылып барса. Кол чагып коёк, мынакей. Азыр анткени мына ошондой жаштар болсо эмне үчүн колдошубуз керек. Ошондуктан бул жерден мисалы окуучуларга, мисалы ким ошого чыгынып, ошону кылам деп ошол окуучу барып бизге жолуксун, Кудай буйрса биз толук шартты түзүп бергенге аракет кылабыз. ошондо бар окуйбуз деген кыздар балдар бар, кол көтөрүлөчү. Ой, көп экен аябай. Азыр мына буйрса агайыбыз силерге жооп катарында айтты, мисалы дагы болсо мүмкүнчүлүк деп ойлойбуз, агай. Рахмат. Кудай буйрса, мына ушул жаштар келсин, Кудай буйрса биз албетте Ала Тоо өнүктүрүү борбору булардын билимин жогорулатканга биз салым. Даректи айтып койсоңуздар. 12 микрорайон магистралда 52/1 деп коет. Негизи бирок ошол магистралда 12 микрорайонда чоң мечит бар, ошонун жанында Ала Тоо өнүктүрүү борбору деген. Рахмат агай, ийгилик каалайбыз. Азамат мырза, жыйынтыктоо сөз кыскараак.
рахмат. Биринчиден өтө кызуу талкуулду. Барыңыздарга убактыңыздар бөлүп келип бергениңиздерге рахмат айтабыз. Анан чын төмөндөгүдөй айткандай, албетте кайсыга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, талантыңыздар бар, келиңиздер. Агайлар айткандай, биз дагы ошо бир эле агайлар менен эмес, Манас жаңырыгы телерадио компаниясы да албетте силерге чыныгы чыгармачылыкка же болбосо башка багыт жакка да бир мындай өнүгө өсөбүз дегендер, же болбосо бир алдыга койгон пландарыңар болсо келиңиздер, идеяңыздар болсо чогуу бөлүшөлүк. Ал идеяларды балким силер өзүңүздөр айткандай бир эле бул баягы мектеп ичинде эмес, же болбосо бир мындай чоң тегерек стөлдөрдө эмес, балким ошо долбоорлорду бир жакшы радио версия кылып, бир чоң долбоор жазып, эмнеге болбойт, телевидение же бир радиого алып чыксак дагы бул өзүңүздөр айткандай, же болбосо өзүңүздөр менен тең курбулаштарыңыздарга да бир мотивация болсо өтө жакшы болмок. Анан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, окуңуздар, жакшы окуңуздар. Өткөндө төмөндөк айткандай, агайлар айткандай баягы диплом үчүн эмес, чыныгы эл үчүн, жер үчүн окуйлук. Анан эмгек накы сөзсүз түрдө кайтат. Барыңыздарга рахмат. Рахмат. Булан агай, кыскараак жыйынтыктап бериңиз. Биле күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Ошон үчүн талыкпастан, талбастан изденгиле, талантыңар менен талпына бергиле, талантыңар ташкындасын, келечегиңер кең болсун, телегиңер тең болсун. Кыргыздын ата салтын, нарк насилин, дүйнө таанымын, тарых санжырасын билген, ошону менен акыл эси тунган, келечегин көрө билген, изденген, ойлонгон, ойгонгон, чыныгы Кыргызстанды өнүктүрө турган алтын муун, асыл муун боло турган муун мына силер болгула деп тилейм. Окугула, окуганыңарды дагы окугула. Ойлонуп окугула, чыныгы ойлонгон, ойгонгон, толгонгон, чыгармачыл жаштар, мына журналисттер болот экен келечекте, биздин күчтүү инженерлерибиз болсун, адистер, себеби биз интеллектуал, чыныгы илим билимдүү жаштарга, ошондой ар бир инсанга инвестиция жасашыбыз керек. Бул мамлекеттин ошондой саясаты бар. Мен ошону толук колдойм. Инсан өнүксө, мамлекет өнүгөт. Ошон үчүн чыныгы өнүккөн, кесипкөй келечекте адистерден болуп, өзүңөрдү дагы, мамлекетиңерди дагы, өзүңөрдүн айлыңарды дагы бага турган, чыныгы чыган инсандардан, чыныгы эр азаматтардан болгула. Ошол тилейм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Жаштардын оюнан, биздин серепчилердин оюнан буюрса жакшы чечимдерди чыгарып, илимге, билимге умтулат деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Жана дагы биздин пайгамбарыбыз, даанышманыбыз айтат: төрөлгөндөн өлгөнгө чейин билим алуу парз дейт. Жана аларды башкаларга үйрөтүү. Андыктан бүгүнкү биздин жаштарыбыз башкаларга жөлөк жана ошондой эле аларга билим менен, илим менен, өрнөгү менен өрнөк болот деген ойдо Жаштар сүйлөсүн теле долбоору номер 77-орто мектептен коштошот. Кийинки оодон амандашканча саламат калыңыздар.